Президент. Bizim prezident. Azamatlar, bizden prezident, azamat prezident. Azamat prezident. Biz, hurmatlı Sadır Nurgacay, siz menen biz söz üstünde birgelikte Kırgızstan'da önüktürüyoruz. İyi biliyoruz menen, aman esen bolunuz. Her daim birlikte işleyli, önüktürelim Kırgızstan'ımızda. Çok eyvallah. Asıl manajerden kirmeyapsiz. Manajer kiretiler. Atak bir Qadamjoy suv kombinatining garniyatlarida res bardi. Bu Prokopьевsk degan zot bu Novokuznes'ten. Novokuznes teknik görüşler oyluşun bizde mayda albaydı da ondan doktorla söylediğim bizde Bishkek'ten Atayın zavoddan sek zavod var. Oşonu krep jasap geldik. Altı ventilator 3 nedenden 2 jagынан hazırlanır. Bardığı oşu жерге koyulat da. Koyulattıgandan keyin normalni bayağıda bozduk kayda bir turada. Bu adam da şundan hazır 103'lük geldi. 100 3'ü biz Altay'da bir yıkıldık bunu degen şöyle degende bunu aldı жүргөндө bunu betondoş керек да. Buna krep botonu betondoş koş керек. Бирок biz betonda ой hazır söylemen bunu неме кылдык да. Bunu krep менен катырабыз. Krep менен катырганда турары тушу бойдон турат. Бирок tünel иштейт. Bundan тышкары өзүбүздүн акчага мына водовоз алды. Çolpanbek Abıkeyev, Çolpanbek Kırgız Respublikasının el жазуучусу. Anan en bir bizdin ardaqtуу bizdin mamleketlik dengeldegi коомдук ишмерибиз Murat Kalenovich Jetmişbayev kelip oturat. Kol japаңыздар. Ondan ары эми мына акимибиз Кутбидин Абдрахманович, мына мэрибиз Бакыт Бекалиевич отурат. Ушуну эми расмий бөлүгүбүздү баштай берсек, бул нерсени мына күч кубатыбыз бар, өзүбүз тажрыйбасы бар адамдар топтолуп, ушу элибиздин демилгесин ишке ашырайлы дегенбиз. Бирок өзүңүздөр билесиздер, 19-жылдан бери 21-жылдын аягына чейин эч кандай чыгыш болгон жок. Себеби дегенде бул долбоорду бул бир кичинекей бир айылдык деңгээлде же бир райондун деңгээлде, област деңгээлде чекчеле турган долбоор эмес. Бул долбоор сөзсүз түрдө мамлекеттик башчылары кеминде премьер-министр же президент колдойсо гана ишке аша турган проект эле. Ошондуктан сиздердин салымыңыздарды 3 жыл 4 жыл бою банкта кармап отурдук, өзүңүздөр билесиздер. Мына азыр ошо Садыр Нургожоевич баш болгон өкмөт президент болуп шайланып, анан өкмөтүбүз Акылбек Эсенович өкмөт болгондон бери биринчи эле мына өзүңүздөр билесиздер Çolpanbek Abıkeyev агайыбыз госприемкага келип жаңы жерден ушу талаларыбызды айтканда макул ушу айтайын жетекчилерге. Ушуну колдоп берейли, жакшы демилге экен деп өзү ушу башынан бери колдоп келип отурат. Ошондуктан да бир жолу ушу Акылбек Çolpanbek агайыбызга чоң рахматты айтканга уруксат этиңиздер. Акылбек Эсенович, Садыр Нургожоевич өздөрү ушуга көңүл буруп, керек болса өкмөттүн мүчөлөрү бүт каршы болгон буга. Баштаганыбызда келип тетир карап кеткен. Ошого карабастан Акылбек Эсенович келип Çolpanbek президентке доложить этип, жок боло турган иш, мына эл колдоп атат. Азыркы президентибиз мына сөзүндө туруп
Айтқан сөзүнө эркекче туруп деп койдук го, биз да билесиздер го. Ошонун сөзүндө туруп, акчаны алып берип, мына команданы берип өкмөткө, давайте ушуну жакшы проект ишке ашыргыла деп. Бизди мына кубантып отурат. Президентибиздин колдогондон кийин премьер-министр колдогон деген биз 10 эсе жакшы иштешибиз керек. Бул деген президент менен премьер-министр келип ушул жерде жашап чек албайт туугандар. Мына биз жашайбыз, силер жашайсыңар, биздин балдарыбыз, биздин неберелерибиз жашайт. Ошондуктан рахмат дешибиз керек. Бүгүн рахмат дей турган күн. Ошондуктан мына президентибизге, премьер-министрибизге, мына келген байкелерибизге, мына президенттин кеңешчиси Чолпонбек Абыкеевке, Мурат Каленовичке рахмат дей турган күн. Бүгүн Пүлгөн элинде Кытамжайда чоң той, себеби дегенде кадырлуу коноктор келип отурат, жетекчилер келип отурат, эл келип отурат. Бул чоң иштин башталышы. Урматтуу меймандар, мен мына канча советтик доорду көрдүк, башканы көрдүк. Бирок азыркы мына Садыр Нуркожоевич, Акылбек Жапаров бийликке келгенден бери Кыргызстанда абдан чоң өзгөрүүлөр болуп отурат. Koşuna memleketler menен mamileni жақшылық, тынчтыкты сактап турат. Пенсия пособияларды өз вагында алып берип атат. Айлыктарды көтөрүп атат. Жолдарды салып атат. Курулуштарды, каналдарды куруп атат. Мектеп, больница жана башка эң нерселер Кыргызстанда курулуп атат. Бул биздин президентибиз Жапаров, премьер-министрибиз Акылбек Жапаровдун заслугасы. Андан кийин алардын эң жакынындай кеңешчилери Чолпонбек Абыкеевич, мына Аксакал окшогон кеңеш берип ошолорго жардам кылып ушундай иштер болуп атат. Биздин ушул президентибиз Садыр Жапаров биринчиден болуп Пүлгөн Кадамжай шаарынын 4000 гектар жеринин ачылышына салым кошуп, демилге кылган элди колдоп, ошону бүтүргөн деп 100 жылдан кийин Кудай буйрса биздин урпактар мактана турган ишти жасап жатабыз. Президентибиз деген президент болуп ала кадам дайыма жакшы кылып колдоо берди. Кадамжай районунун атынан, аялдардын атынан дагы да биз иш көчөп, эч качан бир жүндөрүбүз талаада жатпасын, мындан дагы иш көбөйсүн, баарын үйүндө таза, экологический буюмдар болсун. Шуну кабыл алып, акбар бериңиздер деп айтам. Президент çağırdı, prezident kendisi çağırdı. Çağırdı, ömrü uzun olsun, işleri de daim iyilik olsun, yeldin içinde sizi zarık olsun. Yel daim koldoğucu, жақсы prezident olsun. Ömrü uzun olsun. Tilegi üçtür prezidentke. Жақсы келиңиz. Чолпонбек кабыл алып коюңуз. Эми Кудай кааласа бул белегибизди президентибиз жақсы бір кабинеттеріне илип коет деп ишенебиз. Бул долбоордун эң башында турган киши ошол биздин Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевичка жеткизип, элдин ушундай демилгесини колдоп, ушул долбоордун ишке ашып кетишине эң себепкер болгон Чолпон Абыкеевичке бир кол жаап койбойлукпу? Мына аксакалдар башында туруп, Алга Кадам коомдук бирикмеси бүгүнкү күндө 1700 адамды түптөп биринчи мүчө болуп келген болсо, ушул иш аракеттер менен бүгүнкү күндө азыр көптөгөн адамдар ушул Алга Кадам коомдук бирикмесиге мүчө болуп, ушул Алга Кадамдын суусуну чыгарып 4000 гектарлаган жерлерди биз өздөштүрөбүз деген өтө көп атуулдар көбөйүүдө. Буга дагы мына биринчи баштап ушул демилгени колдоп биринчи түзүлгөн элге дагы рахмат айтышыбыз керек. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич өзү мына аксакалдарды кабыл алып, анын башында турган Асанбай Табановичти кабыл алып, бүгүнкү күндө өзүнүн фондунан 50 миллион акча берип атат. Келиңиздер ушул биринчи акча бөлүнгөн президентибизге дагы бир кол жооп койбойлукпу? Акылбек Сөмбекович айтты. Мен бир нече жолу ошол жерге барып, долбоорду көрүп келдим. Урматтуу акимдер,
силер отпускаға чыксаңар, барып Турцияда барып салбай, Кадамжайга барып алга кадам долбоору менен танышкыла деп ошондой тапшырмалар берди. Демек бул биздин ушул Кадамжай районундагы өтө чоң долбоор мамлекеттик, улуттук деңгээлдеги долбоор болгондугу дагы бир жолу ушул биздин жетекчилердин колдоп турганы. Эми ушул долбоорду ушундай даражага жеткизген Асанбай Табаныч боюнча дагы кичине маалымат мындай өзүм айтып кетейин. Мен жаңадан жетекчи болуп келгенде Асанбай Табанычке Кадамжай районунун ардактуу атуулуну бердик эле. Мына бүгүн бул киши ушул алга кадам долбооруну бүтүрсө бул Кыргыз элинин ардактуу атуулу деген намга дагы татыктуу инсандардын бири болот деген ойдобуз. Мурат Каленишке дагы чоң рахмат. Ушул жакшы бир топко барып калса дагы Кыргызстанда ушундай бир жакшы жемиштүү иштерди элге барып көрүп, элди даңазалап, мына келип туруп, бул киши Асанбай Табаныч менен мурда келгенде көргөнсүздөр. Бүт Кадамжайды дагы бир ирет Кыргызстанга, дүйнөгө ушул Facebook аркылуу таркатып келатат. Бул кишинин дагы өмүрү узун болсун, Кыргыз элиге төрүндө аксакал болуп, насаатчы болуп биздей жаш кадрларга аксакалыбыз бойдон жүрө бериңиздер. Чопон Абыкович, сиздерге дагы ийгиликтерди каалайбыз. Абдыкадыр Орозбеков, Болот хан, Абсамат Масалиевдин урпактарыбыз. Ушул биздин хандар чыккан мекенден дайыма бул кишилерди мына быйылкы жылы Абсамат Масалиевдин 90 жылдыгын белгилөө алдында турабыз. Молдо Нияздын 200 жылдыгыны ушундай коомдук, мамлекеттик ишмерлер бизден чыккан чоң аталарыбыздын арбактары колдосун. Бул Кыргыз элинин, Кыргыз мамлекеттүүлүгүнө түптөгөн биздин чоң атабыз болот. Ошол кишинин 130 жылдык мааракесине чыгарылган биздин Кадамжай районунун бир сыйлуу ордени бар эле. Эки аксакалыбыздын көкөрөгүнө ушул сиздердин атыңыздардан тагып койгого уруксат этиңиздер. Биздин Орозбеков атабыздын 130 жылы белгилүү өзүнүн медалы бар районубузда. Бул дагы бир жөнөкөй адамдарга берилди. Ошондуктан мына биздин расмий Кадамжай районунун ардактуу адамга биздин агайыбызга, биздин коомдук бирикмебиздин эң бир ырастуу агайыбыз өзү манасты жазган, өзү Кыргыз элинин жазуучусу. Ошондон ушул белекти уруксат этсеңиздер, мен өзүм эле тапшырсам. Агай үйгө алып барып илип алсаңыз. Бул белекти дагы төрөгө катары уруксат этсеңиздер, өзүм тапшырып коеюн. Мына Мурат Каленич, буну дагы өзүңүздүн баягы музейиңизге апарып элеңиз. Только үйгө эмес, музейге эле. Сагыным толук кошкондук үчүн берилет экен. Чоң рахмат сизге. Эл үчүн ушундай мен өзүм барып көрдүм бүгүн. Чын эле баягы өздөштүрүп, бактыгып койгон жеринен белип бериптир. Эл үчүн мен эч нерсемди аябайм. Жөн эле бермекмин, мындайыңар жок деле бермекмин деди, бирок баары бир ар нерсенин өзүнүн баягы шарты болот эмеспи? Асанбай алга кадамдын коомдук мүчөлөрү, силерге да рахмат. Ушул аксакалыбыздын эмгегин актап ушундай сертификат берип атканыңыздарга сизге чоң рахмат. Мен айттым енді, мынча елге Асанбай кызмат кылып атса, мынча ел үмүт кылып атса, мен жерде аяй берем, мен бердим дедим, мен эчтекенин кереги жок дедим. Кыр жетет, сай жетет деп койсом, рахмат енді эске алыш үчүн. Мына биринчи үйдө вакта үйүнө 3 вакта үй курулат. 3-чү вакта үй бака неме ээси таба элек инвесторду. Биринчи вакта үйгө Базарова Гүлнара өзүнүн акча салымын кошту. Мына бир Мана азамат Гүлнара жеде болуш керек. Актив дагы, инвестор дагы. Мына көрдүңүздөр, үйлүү да болот. Мына ким мындай биздин бизнесмен кызыбыз алга кадам коомдук бирикмесинин активдүү мүчөсү Багдагүл Эргешова. Мына азамат банктан 1 миллион сомду алып туруп төгүп койду агай. Мына барып биз мына азамат көрдүңүздөр, еще и красавица. Кол чалуулар, кол чалуулар. Шахтерлер силер чапкыла мына азамат силерге үй куруп атат.
Gördünüzler Azamat bağda bir malaçina. Эми сиздерге кайта келе берип эле сиздердин жакын адамыңыздар болуп калдым. Тууган болуп калдык. Жакында урууңуздарга да катталат окшоймун баланча. Эми ушунчалык баягы чоң иш башталганда жүрөк заада болгонбуз баарыбыз эле кандай болор экен депчи. Бүгүнкү күндө деле ошол жүрөк заадабыз кете элек. Ошондой болсо да ушундай иш арып бараткан сайын кубанып, маалымат алган сайын кубанып атабыз. Ушунун баардыгы ушул сиздердин күжүрмөн эмгегиңиздерден, ичара ынтымагыңыздардан болуп атат. Анан ушул жергиликтүү бийликтин колдогонунан да болуп атат. Мына жергиликтүү бийликте аким, мэр ушул алга кадам коомун колдоп, ушулар чоң иш баштады. 4000 гектар жерди өздөштүрүш деген эмне деген чоң иш. Буларды колдош керек деп, булар да колдонбуттан алып колдоп, бийлик тарабынан колдоп аткандыгынан ушундай иш болуп атат. Анан президентибиз Садыр Нуркожоевич дагы ушул элдин демилгесин биринчи орунга коюшубуз керек. Эл ушундай демилге көтөрүп атканда биз колдобой койсок, анда элдин деми сууп калат. Анда биз эл үчүн иштеп атканыбыз эмне деп, мынакей өзү дайыма менден маалымат алып турат. Дайыма ушул жолукканда биринчи сураган ушул болот. Алга кадам коомдо иш кандай жүрүп атат? Эмне болуп калды? Токтогон жокпу? Кыйналып калышкан жокпу деп. Ошондуктан жанагынча каражат берди эле. Ошол каражаттын бир тыйынын боротпой, тескерисинче үнөмдөп, экономдоп, колунан келишинче баягы кымбат сатып албай, арзан сатып алып, ошенткөн ушул алга кадам коом сиздерге, Асанбай мырзага чоң рахмат. Мына биз дагы кайта маалымат сурап турабыз, эмне кылып атасың, каякта жүрөсүң, акча эмне болуп атат деп. Ошондо мына 360 миллион сомдуктарды 360 миң сомдуктарды 200 миң сомго түшүрүп, мындай айтканда баягы буга чейин айрым бир акчалар тескерисинче көбөйтүлүп кетсе, бул арзандатып алып, ушунун баары ушул элдин эмгегине, сиздердин ушул жасап аткан иштериңиздердин жүрүшүнө жасаган аракет болуп отурат. Мына момунчалык техника келип отурат. Ушулардын баардыгы келечекте мына Кыргыз элине кызмат кыла турган, бул жерди бүткөндөн кийин башка жерлерге барып кызмат кыла турган техникалар. Ошондуктан биринчи жолу мынакей ушул алга кадамдын белингөн акча боюнча барып управлениема иш башкармалыгына отчетун берген экен, алар таң калып атат. Буга чейин бизге мынчалык тез эч ким отчет берчү эмес эле, бир тыйындан бери кайда кеткенинен деп. Ошондуктан ушундай баягы күжүрмөн эмгегиңиздерге, күжүрмөн ишиңиздерге рахмат. Ынтымагыңыздар мындан ары да бекем болуп, ошентип биргеликте бийлик менен эл биргеликте иштей бериңиздер. Анан эми президентибиз дагы мындан ары колдоосун дагы улантмакчы. Акылбек Жапаров да жогорудагы сөз болуп кеткендей, дайыма мен окуган сайын эле адамдан кабарлашып атасыңбы, эмне болуп атат деп сурап турат. Ошондуктан ушул долбоор аягына чыгып элибизге кызмат кылсын. Гектар жер элге жүздөгөн жылдар бою биздин бала бакырабыздын баласынын баласына чейин кызмат кылды. Бул ушунчалык кымбат, ушунчалык бир элге келечектүү, кенч айтканда, ушундай кенчти жасап аткан сиздерге, жумушчулар, сиздерге чоң рахмат. Келечекте жана жогоруда айтылып өткөндөй сөзсүз тарыхта каласыздар. Ушу тарыхта кала турган иштерди жасап атасыздар. Ишиңиздерге ийгилик, ортомуздарда ынтымак болсун, эл жерибизде тынчтык болсун. Баарыбызга ийгилик каалайм. Сиздерди кайрадан көргөнгө аябай кубанычтамын. Акимиңер сонун сөз айтты. Биз 4 хандын урпагыбыз деп. Ошол 4 хандын урпагына, азыркы хандын урпагынан ысык салам. Бар болуңуздар. Бала кезде Эрзавешик Кадыбас, Алемгектин балбаны, Бурбургуңду сууласын, социалдын майданы, казалтынды, тол үстөнөр жайлары деп ырдачу элек. Ушуларды укканы, бирок кайнаган кызматты көргөн эмесмин. Мына мен азыр тирүү забойщиктерди көрүп турам. Буюрса, силердин эмгек кайнайт. Ушундай демилгени көтөрүп чыккан
Kadamca eline, Alga Kadamdın adamlarına uşunçalık razımın. Sizlerden kıymıl bütkül Kırgızstanda oygottu. Ben köp sözlü olgum gelbeyt. Akılbek Sönbekmiş'tin yanakı ökmötтерди жийип алып, ay отпускага барсаңар, үй бүлөңөрдү алып алып кадам жайга баргыла деген сөзү элди ойготпойсуңарбы деген сөз. Сиздердин толкун бүткүл Кыргызстанга жетип турат, силердин дем. Вот эмне себептен президент колдоп атат? Президент дагы ушул эл ушул алга кадамдай болуп ойгонсун деп колдоп атат. Президенттин кеңешмеси мына Чолпонбек агайга, кабинет министрлерге ушул силердин колдоого алганына, момундай техниканы өмүр көрбөгөн техникаларды алып берип акча бөлгөнүнө чоң ыраазычылык айтабыз. Анан ар бир булактын башы болот, башаты болот. Эгерде мен ошол алга кадамдын алгачкы булактын башаты Асанбай Пазылов ини досум деп айтсам, мен эч качан жаңылышпайм. Асаке, сизге рахмат. Ушул элдин баарын ойготуп, ишендирип, анан могу максатка жеткениңизге. Анан сиздерге да рахмат. Ушул Асанбай ушул акчабызды жеп албасын деп кылтыйып турбай, бел чечип азыркы эжекелердей баштап миллиондордон сомдорду кошуп берип атканыңарга, колдоо көрсөткөнүңөргө. Асаке, бар бол алтыным. İşiniz iyilikli olsun. Anan могу техниканы көрүп туруп көз ачылат да. Жанына барсам, бир дагы башка бала жок. Жалаң төрт хандын тукумдары өздөрү башкарабыз деп турат. Мурун бирдемен алып келсек, орусту же болбосо англичанды алып келип койчубуз. Биздин эл акылдуудан да мурун билимдүү техниканы да чыгат. Ийгиликте болсун шахтерлор. Каз алтынды толсун энер жайлары. Ağızma tamam, kalmaz gibi. 40-50 günlük kalbay, Kıtay'dan, Rusya'nın, Bulmursu'dan teknikalarda alıp gelip koyduk. Muna iştegenge dayap turabız. Oşoндуктан biz урматтуу президентибизге уруксат этсеңиздер, урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиздин өзүңүздүн фондуңуздан алга кадам долбооруна кошкон салымыңыз курулушубузга эбегейсиз чоң күч кубат берип, төнөлдөрүбүздү баштаганга мүмкүнчүлүк берди. Elimizin atından sizge çoğun razıçılığımızı bildiririz. Sizin kolduğunuz menen dolborga elimizin işenimi bekendep, salımlarımız köpeyip, kuruluş işlerimiz kubatlı жүрүп жатат. Mamleketimizni başkaruuda sizge kaçыбас kayrat, çeksiz iyiliklerdi jana үй бүлөңүзгө амандыкты каалайбыз. Алга кадам коомдук бирикмесинин аксакалдар кеңеши. Кол чабуулар менен уруксат этиңиз. Президентибизге тапшырып коесуз, урматтуу Чолпонбек агай. Урматтуу шаар тургундары, урматтуу шахтерлор, ден соолук болсун бардыгыңыздарга. Урматтуу конокторам дейм керек калды. Мен Чолпон Абыкеев Кадамжай шаарынын тургуну болуп калды. Мурат Каленич да Кадамжай шаарынын тургуну болуп калды деп ойлойм мен. Сиздерге ден соолук болсун. Эми ар бир жердин, ар бир шаардын же болсо айылдын ошол жердеги көйгөйүнү жеткире турган адам болсо жакшы да. Биздин шаардын көйгөйүнү жеткирип, мына Чолпон Абыкеевич ушул иштер болуп атат. Ошон үчүн сизге ыраазычылык. Урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаровго терең ыраазычылык шаардын элинин атынан, тургундардын атынан, шахтерлорго күч кубат берсин. Мынабы ушул жумуштарыбыз аткарылып, Кадамжай шаарыбыз чоңоюп, элибиз мындан да көп болсун, чоң шаарга айлансын. Бул жерге ар бир адамдын салымы кошконго жараткан өзү, мындайча айтканда, ар бирине ден соолук берсин. Асанбай Табанович ден соолук болуң экен. Оорубаң, сыркабаң. Мына эл колдоп, журт колдоп, ушул иштер бүтүп кетсин дейм. Президентибиz бир эле ушу 50 миллионду абышет эткен жок. Жылдын айга чейин эгерде болсо деди, мынандай деди, ошол 200 миллионго чейин жеткирем жардамын деп. Ал өзүнүн фондунан. Андан тышкары Акылбек Үчмөмекич мына мамлекеттик бул деген 1 миллиард 800 миллиондук бир проект. Бирок биз милдеттеме алдык, мына шахтерлор атайын ОРП түздүк. ОРП деген отдел организацияда бүт специалисттер катышат ал жерде иштейт. Биз ошону
50%'ына бүтүрөбүз деп атабыз. 900 миллионго бүтүрөбүз деп атабыз. Бул демилге эң бир жакшы демилге экен. Карайлы деп экспериментально бизге акчаны бөлүп карап турат. Ошондуктан президентибизге биринчиден ушул биз менен тобокелдикке барганы үчүн, бизди колдогон үчүн, биз бардыңыздар үнүңүздү, рахматыбызды айтыш үчүн мен ойлойм, биз жаңы жылдан баштап биз президентибизге жакшы бир уран тапканбыз. Макул десеңиздер, мына плакатыбызды жаздырып. Президент Azamatlar, bizden prezident, azamat prezident. Azamat prezident. Biz, hurmatlı Sadır Nurgacay, siz menen, biz söz üstünde birgelikte Kırgızstan'da önütürüz. Üyülüğümüz menen, aman esen bolunuz. Ardayın birlikte işleyli, önütüreli Kırgızstan'ımızda. Alga Kadam birikken qo'm müçelere. Ana bize barыңыздарды майрамыңыздар менен куттуктап, Kadam жайдан чыккан сулууңуздарды сиздерге күтөңүздар. Кане келиңиздер. Замира бичилер тобуна.